8 октябрь дүйшөмбү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 2018-2019 жылкы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы штаттан тышкаркы абал жаралуу учурунда каралган аварияга каршы машыгууларга катышты. Кубатбек Боронов химиялык цехтин реконструкцияланган жабдуулардын иши, трибуналык цехтерди жана буу казандар цехин оңдоо, тактап айтканда айнек салуу, тосулган конструкцияларды жана чатырларды оңдоо иштерин көрүп чыкты. Буга катар ал Бишкек жылуулук электр борборундагы керектөөчүлөргө электр жана жылуулук энергиясын берүү жана аны иштеп чыгуу процесси жана жабдууларды башкаруу үчүн жоопкер ыкчам кызматкерлердин иши менен таанышты. Биринчи вице-премьер-министрге үстүбүздөгү жылдын 1 октябрында Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы реконструкцияланган химиялык цехтин курулушунун жыйынтыкталгандыгы тууралуу маалымат берилди. Анын долбоордук кубаттуулугу саатына 144 метр кубту түзөт. Жаңы химиялык суу тазалоо тутуму бардык экологиялык талаптарга жооп берет. Цехтин жабдуусу автоматтык режимде иштейт. Бул Бишкек жылуулук электр борборундагы жабдуулардын пайдаланууну жеңилдетет. Биринчи вице-премьер-министр бардык иштерди курулуш монтаждык иштердин графигине ылайык өз мөөнөтүндө жыйынтыктоону, бул сыяктуу машыгууларды өзгөлтүксүз негизде өткөрүүнү жана персоналдын иш аракетин бекитилген эрежелерге жана инструкцияларга ылайык камсыздоону тапшырды. 9 октябрь шейшембе премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Үчемчек айылындагы Жакишев атындагы орто мектептин ачылыш салтанатына катышты. Кандай сабак? Кача класс? 3 класс. Жаңы мектебиңердин ачылышы менен мына жаңы дагы компьютерди алып келдик. Жакшы окугула, макулбу? Жакшы окуп, келечекте жакшы адамдардан болгула. Макулбу? Билимдүү адам болгула. Силерге баардык шартты түзүп берип атабыз мынакей. Кудай буйрса. Эми силер окушуңар керек. Башкасын баары мынакей мамлекет, агайлар, эжелер баары түзүп берип атат. Агайларды угушуңар керек. Берген тапшырманы аткарышыңар керек күнүгө. Премьер-министр айылдын тургундарын жаңы мектептин ачылышы менен куттуктап, мектептеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө басым жасады. Өкмөт башчы ошондой эле ата-энелерди да балдардын билим алуусуна тийиштүү көңүл бөлүүгө, аларга шарт түзүп окуусуна көмөк көрсөтүүгө чакырды. Өкмөт башчы мектепти кыдырып чыгып, окуучулар жана мектеп жамааты менен маектешти. Ошондой эле мектептин компьютердик класс үчүн жабдуу алууга сертификат тапшырды. Ысык Ата районуна болгон жумуштуу сапардын жүрүшүндө премьер-министр Норус айылындагы мектептин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев архитектура жана курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине Норус айылындагы мектептин курулушун кыска мөөнөттө аяктоону камсыздоосун жана курулуш иштеринин сапатына өзгөчө басым коюуну тапшырды. Ушул эле күнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бир катар маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин эмгек акы өлчөмүн 80%га көбөйтүү боюнча токтомго кол койду. Мындай чечим маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жакшыртуу максатында кабыл алынды. 10 октябрь шаршембе Кыргыз Республикасынын өкмөтү жашыл экономиканы түзүү боюнча дүйнөлүк саясатты колдоого бекем багыт алды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык ири компаниялардын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдирди. Жолугушуу органикалык айыл чарбасынын экспорттук потенциалын өнүктүрүү жана жогорулатууга арналды. Органикалык айыл чарба өндүрүшү экспортун көбөйтүү боюнча программа айыл чарба продукциясын экспорттоо, көлөм, сапат жана баа көйгөйлөрүн чечүүнү шарттайт. Бул максатты ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн өкмөт тараптан органикалык жер иштетүүнү өнүктүрүү боюнча чет элдик тажрыйбалуу адистерди тартуу менен ведомство аралык жумушчу топ түзүлөт. Иш чара соңунда премьер-министрдин эл аралык компания өкүлдөрү менен маектешүүсү орун алып, катышуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. От имени кыргызского правительства приветствую вас на гостеприимной кыргызской земле. Наша сегодняшняя встреча посвящена важной теме – развитию и повышению экспортного потенциала органического сельского хозяйства. Мы пригласили всех вас не только для ознакомления с нашей вновь формирующейся национальной программой органического сельского хозяйства, но и для того, чтобы вы, исходя из вашего международного опыта в этой сфере, дали свои предложения и в последующем приняли непосредственное участие в этой важной для Кыргызстана программе. Мы исходим из простой, но достаточно конкурентной логики. Что Кыргызстан может предложить высококонкурентному
и динамично развивающемуся мировому рынку сельхозпродукции. И здесь мы видим огромный потенциал именно в развитии и государственной поддержке органического сельского хозяйства. Кыргызстан – уникальная страна чистой почвы, воды и воздуха. У нас есть в наличии сформировавшееся трудолюбивое, набравшееся опыта фермерства, которое любит и бережет свою землю, находящуюся в личной собственности, частной собственности. И именно наши фермеры, их опыт, их бережное отношение к земле, воде и воздуху будет опорой и гарантией успеха в развитии экологического сельского хозяйства. Хочу со всей ответственностью заявить, что наше правительство взяло твердый курс на поддержку мировой политики по формированию зеленой экономики и выполнению обязательств в рамках борьбы по изменению климата. Наши гидроресурсы, высокая солнечная активность, потенциал возобновляемых источников энергии позволяют нашей стране полностью отказаться от выбросов вредных газов в атмосферу, тем самым поддержать устойчивость экосистемы всего мира, особенно нашего региона. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев маданият маалымат жана туризм министри Султанбек Жумагуловду акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышты. Өкмөт башы белгилегендей, Султанбек Жумагулов эл аралык журналистикада татыктуу орунду ээлеп, өмүрүнүн соңку кездерине чейин мамлекеттин коомдук саясий турмушуна активдүү катышты. Кыргыз элибиз чоң жоготууга учурады. Анын ичинде Кыргыз өкмөтү өзүнүн белдүү мүчөсүнөн ажырады. Кыргыз элинин таланттуу, уулу журналист, котормочу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри дүйнөдөн кайтты. Мен бул коллегам менен иштешкенге аз убакыт болсо дагы Султан агабыздын Кыргыз элине, чыгармачылыкка, Кыргыз элинин түпкүрүнө, маданиятына, Кыргыз элинин салтына абдан жогору баа берип, ошого күйүп бышкан адам экенин сездим. 6 ай убакыт иштештик, 6 айдын 3 айы сыркоолоду. Бирок ошондо дагы өзүнүн түпкүрүндөгү Кыргыз элиме кызмат кылам деген, Кыргыз элимдин маданиятын көтөрөм деген иш-чараларды жүзөгө ашырууга абдан чоң далалат кылганын сездим. Кыргыз маданиятындагы, чыгармачылыгындагы болгон бардык фондторду алтын фонд кылалы, ошону электрондук формага алып келели деген абдан чоң далалаты бар эле. Ушуга агабыз жеткен жок. Бирок жанагы айтып кеткендей, чыгармалары менен, өзүнүн жазган статьялары менен ушу элибиздин турмушу татыктуу болот деп, өзү дагы эл аралык журналистикада орду бар болуп, 2 доор коошкон учурда жашадым деп айтты эле. BBC'де иштеш, Азаттык телеберүүлөрүндө, чыгармачылык топтордо иштеш үчүн кандай талант, кандай эмгек керек экенин баардыгыбыз түшүнөбүз. Мына ушундай агабыз акыркы жолу келип мени менен баарлашканда маданияттын көп кемчиликтерин, жетишпей жаткандыгын, финансылык каражаттардын жетишпегендигин, аны кантип чечерлигин, ушунун баарын айтып отуруп кеттиле. Биздин арабыздан кетип аткан Султан агабыздын арты кайрылуу болуп, өзүнүн кылбаган иштерин уулу бир туугандары жазасын. Биз жасайлык. Бизге дагы жөнөкөй өкмөттүн мүчөсү эмес, ага катары, маданиятты терең түшүнгөн адам катары
абдан бизге күч эле. 11 октябрь аптанын бейшемби жана жума күндөрү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тажикстан Республикасынын Дүйшөмбү шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйындарына катышты. Тажикстан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бул тууралуу кененирээк көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө маалымат ала аласыздар. Бул ирет Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына чогулушту. Аталган жыйынга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Алгач ШКУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун кабыл алуусунда болушту. Тажик президенти ШКУнун региондук маселелерди чечүүдөгү таасири артып жатканын, кабыл алынган чечимдердин ишке ашуусун канааттануу менен белгиледи. Ал Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн делегация башчыларына жемиштүү иши жана алдыдагы жыйынды ийгиликтүү өткөрүп алуусун каалады. Отрадно отметить, что наша организация сегодня выступает в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений. Сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном доверии, уважении и учете интересов всех сторон, представляет собой прочный базис наших долгосрочных отношений. Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчылары алгач тар чөйрөдөгү жыйынга чогулушту. Сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн азык-түлүк коопсуздугу, бажы биримдигинде соода жүгүртүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу, региондогу эпизоотикалык кырдаалдын алдын алуу, айыл чарба инвестициялык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу, транспорт жаатындагы кызматташтык жана санариптик телекоммуникациялык байланыштарды арттыруу сыяктуу олуттуу маселелер түздү. Өкмөт башчылары тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдөн соң аталган маселелерди кароону кеңейтилген курамда улантышты. ШКУнун өкмөт башчылары жыйында соода экономикалык программалардын ишке ашуусуна өзгөчө басым жасашты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүнкү жыйындын күн тартиби кыйла актуалдуу жана ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы соода экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташууну өнүктүрүү боюнча маселелер, кыйла таасирдүү чечимдер менен чараларды кабыл алууну талап кылаарын белгиледи. Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер негизги соода өнөктөштөр болуп саналышат. Алар республиканын жалпы товар жүгүртүү көлөмүнүн 73%-ын түзөт. Анын ичинде экспорттоо натыйжалуу ишке ашыруу үчүн Кыргыз тарап Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын ыкчам түзүү үчүн жана финансылык институттун башкы кеңсесин Кыргыз Республикасынын аймагында негиздөөнү сунуштады. Премьер-министр ошондой эле жыйындын катышуучуларынын көңүлүн санариптештирүү тармагында тыгыз кызматташууну орнотуу зарылдыгына бурду. Дамы и господа, сегодня мы стоим на пороге цифровой информационной революции, которая открывает перед нами не только новые перспективы, но и новые высокотехнологические вызовы. Цифровая модель будет не только способствовать развитию двусторонних экономических отношений, но стимулировать бизнес к более тесной кооперации, а также сокращению временных и финансовых затрат во всех сферах экономических интересов наших граждан. Өкмөт башы Шанхай кызматташтык уюмунун санариптештирүү маселелерин өнүктүрүү боюнча биргелешкен жол картасын иштеп чыгуу зарылдыгына токтолду. Ошондой эле жарандардын экономикалык кызыкчылыгынын бардык тармактарындагы убактылуу жана каржылык чыгымдарды кыскартуу, бул жагдайдан алып караганда ишкердик үчүн жаңы санариптик чечимдерди издөө, электрондук соода аянты, электрондук документ жүгүртүү, бардык уруксат берүүчү документтерди электрондук каттоо жана биздин өлкөлөрдүн ортосундагы бизнес менен тийиштүү органдардын экономикалык биримдик табиятын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алуу сыяктуу маселелерди ортого салды. Жыйындын жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев экология маселесине, бул тармакта келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүдө өз ара тыгыз аракеттешүүнүн актуалдуулугуна токтолду. Уважаемые коллеги, изменение климата оказывает все большее воздействие на наши ледники и водные ресурсы, приводит к росту стихийных бедствий. Кроме этого, одним из важнейших вопросов регионального характера в сфере экологии остается проблема наследия радиоактивной промышленности советской эпохи, урановые хвостохранилища. В этом контексте полагаем важным активизировать работу по практической реализации
концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС. Өкмөт башчы маданий гуманитардык байланыштар ШКУ алкагындагы кызматташтыкты бекемдөөнүн маанилүү бөлүгү экендигин баса белгиледи. Необходимо подчеркнуть, что немаловажным фактором сохранения мира, стабильности, развития культурного многообразия и толерантности является углубление межкультурного диалога. В этой связи с удовлетворением хотел бы отметить успешно прошедших в текущем году в Кыргызстане международные мероприятия. Третьи Всемирные игры кочевников объединили народы более чем 80 стран мира. В этом году в Кыргызстане весь мир отмечает 90-летний юбилей со дня рождения великого писателя Чингиза Айтматова. В этой связи выражаю благодарность за поддержку и активное участие наших друзей и партнеров всего мира. Жыйындын күн тартибине коюлган маселелер каралып өткөн соң ШКУнун курамындагы өлкөлөрдүн өкмөт башчылары бир катар маанилүү документтерге кол коюшту. Анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун 2019-жылга карата бюджети жөнүндө, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин көп тараптуу соода экономикалык кызматташуу программасынын жаңы редакциясын иштеп чыгуу жөнүндө жана Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин аймактар аралык кызматташууну өнүктүрүү программасын даярдоо жөнүндөгү документтер кабыл алынды. Мындан тышкары кызматташтык уюмунун азык-түлүк коопсуздугу боюнча кызматташуу программасы жактырылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу ведомстволорунун ортосунда трансчыгаралык эпизоотикалык ооруларды биргелешип алдын алуу жана көзөмөлдөө тармагында техникалык кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Тажикстан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Алгач премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Тажикстан Республикасынын премьер-министри Кохир Расулзада менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыктын келечегин талкуулады. Жолугушууда өкмөт башчылары Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек-арасын демилитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштерин активдештирүүнү жана алардын жолугушуусун жакын карада өткөрүүнү макулдашты. Ошондой эле Мухаммедкалый Абылгазиев Тажикстан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Кытай кызматташуусунун актуалдуу маселелери, өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелери жаңы мазмун менен толуктоо үчүн кеңири тармактарда келечектүү өз ара аракеттешүү пландары талкууланды. Мындан тышкары Мухаммедкалый Абылгазиев Монголиянын премьер-министринин орун басары Узди Сайхан Энгтуфшин менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн эки тараптуу кызматташтыктын келечеги, маданий тарыхый байланыштарды тереңдетүү, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну арттыруу маселелери түздү. Өлкөлөрдүн туристтик потенциалын колдонуу, тоо кен казуу жана туризм тармактарында тажрыйба алмашуу маселелери козголду. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Тажикстан Республикасына иш сапарынын алкагында Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулда Арипов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки жактуу, анын ичинде соода экономикалык, маданий гуманитардык тармактарда кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов биринчи кезекте эки өлкөнүн товар айлануусунун өсүүсүндөгү сезилген кыргыз-өзбек кызматташуусунун бардык багыттарында активдешүүнү канааттануу менен белгилешти. Мындан тышкары өкмөт башчылар аймактар аралык кызматташууну мындан ары активдештирүүнүн маанилүүлүгүн ырасташып, аймактар ортосундагы түз байланышты тереңдетүүгө жаңы дем берүү үчүн Кыргызстандын чек аралык облустарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чек аралык облустарынын хокимдеринин кеңешинин кезектеги жыйынын жакын карада Чолпон Ата шаарында өткөрүүнү макулдашты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Афганистан Ислам Республикасынын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла менен болгон жолугушууда тараптар кыргыз-афган кызматташтыгын өнүктүрүүнү активдештирүү, чоң жана кичи Памирде жашап жаткан этностук кыргыздардын социалдык экономикалык абалын талкуулашты. Ошентип Тажикстан Республикасынын Дүйшөмбү шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны ийгиликтүү жыйынтыкталды.